Ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 11 октябрь болуп калды. Айылдабыз, бактабыз. Бүгүн биз сиздер менен прививка жөнүндө, же болбосо бүчүр салуу боюнча сүйлөшөбүз. Окумуштуулар эки ача ойду айтышат мында. Бир топ окумуштуулар августтун 20-сынан сентябрдын башына чейин гана улаш керек деген ойду айтышат. Экинчи орус окумуштуусу баштаган Семеренко деген окумуштуу тарабындагылар октябрь айында дагы уласа болот деген ойду айтышат. Эми экөөнө тең неме кылам? Экөөнү тең колдойм, эки ойду тең. Себеби бир үйдүн, бир эле короодун алдыдагы көчөт менен үйдүн аркасындагы көлөкөдөгү экинчи көчөттүн айырмасы бар. Сөзсүз айырмасы болот. Азыр айылды көрүп турасыздар, бир жерде кызыл түс, бир жерде сары түс, бир жерде жашыл түстө болуп турат. Сокко движение токтой элек. Сок жүрүп атат азыр кадимкидей. Биз бүгүн октябрда улаган жана августта улаган көчөттөрдү азыр көрүп атабыз. Кандай кабык жабышты. Азыр мына ушул боюнча жыйынтыкты көрсөтөбүз. Келиңиздер. Алдыбызда уланган көчөт ашып кетсе бир 10 күндүн жүзү болуп калды. Точно эсимде жок. Мына пакеттин ичинде уже сиздерге көрүнөбү экен? Жашыл бүчүр турат, сабагы түшкөн, тердеп турат. Демек кармап көргөнүбүздө бул кабык уже жабышып баратат дегенди билдирет. Мына жерде дагы көрүнүп турат мынакей. Бул сабагы үзүлдү деген сөз мынакей. Бул мынакей жабышты дегенди билдирет. Почти жабышып калды. Дагы бир 10 күндөй убакыт боло турган болсо, бул жабышат. Сокко движение көчөттөрдө качан токтойт? Бүгүн кар жаап ачылды. Буюрса бул минустан ылыйга түшө баштаганда көчөттөгү хлорофилдер булар кызыл түскө айланат дагы, анан таштай баштайт. Ошондо кышка биротоло кышка кирет. Дагы бир 15 күн, 20 күндүн тегерегинде булардын бардыгы жалбырактары саргарат. Ноябрдан баштап, 7-ноябрдан баштап толук жалбырактарын төгөт. Демек бул биз улап аткан, бүчүр салып аткан ыкма ушул күндө дагы уласа болот дегенди билдирип атат бул. Демек октябрь айында дагы микроклиматка карап туруп бүчүр салса болот. Ушул күндө дагы азыр бүчүр аяктап калдык, бирок анча-мынча салган учурларыбыз болуп атат. Кийинки жылга кандай жыйынтык болорун көрсөтөбүз. Биринчи жыл экинчи жылга окшобойт. Быйыл күз узун боло турган болсо, демек октябрь айында дагы бүчүрдү салса болот. Демек кармайт экен. Бул дагы тердей баштаптыр. Демек бул дагы кармайт. Мына туугандар, Семеренконун ою боюнча дагы октябрда уласа болот дегендин жыйынтыгын көрүп атабыз. Демек октябрь айында дагы погода жакшы боло турган болсо, погодага карап туруп улай берсе болот. Сиздер менен Бага Сүрө Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар.